Бактыгүл Сейитбекова. Темир тор артындагы соолган гүлдөр. 2 бөлүм. Аңгыча алтын нурун чачыратып балбылдаган күн чыкты уясынан. Алтын күндүн алтын нурлары ааламга чачырап, ааламды камтып турду. Бир гана ушул дүйнөнүн бурчундай болгон Кызыл шаарындагы түрмөнүн ичиндегилерге нурлар жете алган жок. Алар күнсүз жашап жатты. Буларга окшоп далайлар күнсүз жашап жаткан ар бир өлкөдө, ар бир шаарда. Алардын алтын күндүн нуруна зар болуп жашап жаткандарына өздөрүнөн бөлөк эч ким күнөөлүү эмес эле. Түрмөнүн дагы бир жаңы таңы, жаңы күнү. Баягы эле баланда, баягы эле күзөтчүлөр, баягы эле сотко чакыруулар, тергөөгө чакыруулар, баягы эле үмүт тилектери быркыранып, узак мөөнөткө кесилип, шалдайып кайра кайткандар. Чындыгында Айдеме ушулардын бардыгынан жадап өттү. Эгерде китептер болбогондо, аваз болбогондо эмне болот эле, ким билет. Кээ бир теги кыздарга окшоп, шифр ичип, наркотикти улантат беле. Эмнеси болсо да Айдеме түрмөгө түшкөнү наркотик менен биротоло коштошту. Жан дүйнөсү сулуу, назик болгону менен эрки темирдей катуу, күчтүү экенин өзү да байкады. Көрсө Айдеменин сулуулугу үчүн сулуулугунун арты менен көп акча табышаарын кир адамдар байкашкан тура. Ошону пайдаланышкан тура. Айдеменин бала экенин, болушаары жок экенин билишип, жолдон чыгарышкан тура. Кээ бир адамдарга адамдан да акча кымбат. Акча үчүн керек болсо жакын адамдан кечип, жакын адамын сатып кетип, же болбосо ошол эле акча үчүн адам тагдыры менен ойноп, ал адамдын тагдырын талкалап, ошол эле талкаланган тагдырдан акча киреше таап, адамдын убал сообунан коркпогон кир инсандар көбөйдү. Жер эне буга кээде чыдабай онтоп, бирок айкөл пейили пенделерине чыдай берип, ал пенделер болсо эч нерсеге тойбой, араандары ачылып, бул дүйнөгө устун болчудай, тиги дүйнөгө дүнүйөсүн ала кетчүдөй болуп, дүнүйө акча жыйнашып, акыры тойбогон көздөрү бир гана топуракка тоёрун түшүнүшкөн жок. Айдеми да ушуга окшогондордун курманы болгон. Мына эми тумандаган көзү чайыттай ачылып, кир жашоосу киши өлтүрүү менен аяктап, өзү түрмөнүн күндөрүн кечирип жатты. Дагы жакшы, бактысына минтип аваздын сүйүүсүнө кабылып олтурат. Күнгө шейшемби болуп, апрелдин жанга жагымдуу күндөрүндө Аваз түрмөдөн бошоду. Аваздын түрмөдөн бошоорун Крим чөйрө күтүп жаткан, салтанат менен тосуп, алып чыгып кетишти. Айдемеге толгон токой оока таш, керектүү нерселерин башка эле адамдар ап келип беришти. Аваз болсо Ташкентке карыган апасына учуп кетти. Крим чөйрөгө болсо депутатыңар дагы 10 күн жашай турсун деди. Оюнда изиме түшүп калышса кайра камалып калам. Эми камалып калсам энемди такыр эле көрбөй калам деп шекшип жүрөксүдү. Ким билет, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Күнөөгө баткан иштерди ушул колу менен жасап жүрсө дагы, Аваз энеси үчүн баары бир балада. Ага энесинин жылуу мээриминдей жагымдуулукту эч ким бере албас эле. Каргайын дейм жалгыз балам, каргабайын дейм байкуш балам дегендей, энеси Аваздын эмне кылып жүргөнүн билбесе дагы, алыста амандыгын тилеп жүрүп, күнү өтчү. Муну Аваз өзү дагы билет, энесин жакшы эле аябайт. Жанында болгусу келет, бирок Крим чөйрө дегенин бир баш батырып алган соң, оңой менен чеңгелинен чыгара койбогон жүзүн курган иш турбайбы. Учкашып алып, түшө кача албай, ушунча өмүрү да өтүп кетти. Кудай буюрса, ушул акыркысы болсо экен деген тилеги бар. Муну да Айдеми үчүн жасап жатат. Кеч болсо дагы өмүр деген кандай өтөөрүн түшүнө баштагансыйт. Жаш өтүп бара жаткан сайын жашоо дагы кызык көрүнө баштайт турбайбы? Бечара апасы уулунан эмне жакшылыкты көрдү. Күтүү менен күн кечирип жаткандыр. Жасай турган ишине аванс акча алып, апасынын жанында 3-4 күн болууну чечти. Апасы ыйлап тосуп алды. Аваз күткөндөй жалгыз турган апасынан абалын сурап туугандары деле келбептир. Апасы карып, мурдагыдай эмес, көздөрүнүн курчу кетип, нуру өчкөндөй, начар көрүп калыптыр. Эч ким каттабайт экен. Пенсиясын гана үнөмдөп, бардыгына жеткирет тура. Аваз бардык төлөмдөрдүн түрүн кошуна аялга акча берип, 1 жылга алдын ала төлөттүрдү. Свет, газ, дагы да ушул сыяктуу төлөмдөр көп эмеспи? Андан сырткары апасына бир топ акча берип бекиттирди. Керегиңе канча болсо да керек дей бер деди апасына. Кошун аял Валентинага да апасы үчүн акча төлөдү. Валентина апасын врачтарга көрсөтүп, дары-дармектерин бүт сатып берип турмай болду. 3-4 күнгө келген Аваз апасынын ден соолугуна байланыштуу каралап, анын үстүнө аяп дагы эми качан келээрин ичинен купуя ойлоп, санаага батып, 1 жумадан ашык апасынын жанында болуп калды. Бул 1 жума апасы үчүн эң бир бактылуу күндөр эле.
Эне үчүн баласынын жанында болуп, жакындан жүзүн карап, үнүн угуп, дем алганын көрүп олтуруштун өзү бакыт эмей эмне. Уулу үчүн баарына даяр болуп, байкуш эне уулу түрмөдө мейли башка бир жактан иштеп келгенсип, уулун аяп, өзү араң басып жүрсө да, түрлөп тамак жасап берип, уулуна карааны тойбой, Кудайга күнүгө 1000 рет жалынып, эми түрмөдөн сактай көр деп тилеп жүрдү. Туп-туура бир жумадан кийин Аваз Новосибирскеге учуп келди. Ыйлап калган апасын келиниңиз менен келем деп сооротту. Бул кезде Айдеминин иши абдан каралып, кандай жол менен түрмөдөн чыгарылып кетээри изилденип жатты. Айдеми Кыргызстанга учаар менен жаш депутат жарык дүйнө менен коштошмок. Алар Айдемини бошоткуча Аваз бардык план операцияларын тактап чийип, губернатордун алдына койду. Аваздын тактыгына, кыраакылыгына губернатор ыраазы болду. Бул план менен бардык нерсенин жиги билинбей бүтмөк. Аваз губернатордун Айдемини эртең учурам деген убадасын алып, шаардын четине чыгып кетти. Эч ким жок, ээн дачага такси менен келди. Азыр машинанын Авазга зарылдыгы жок эле. Таксини да атайын чакыртпастан көчөдөн эле кармады. Кавказ улутунан экен таксист. Бир көчө жетпей жолдон түшүп калып, айтылган үйдү өзү таап, өзү ачып кирди. Эси дарты Айдемиде. Эптеп Кыргызстанына аман эсен жетип алса, белгилүү шарттар менен Аваздын досуна байланышка чыкмак. Эх, Айдеми, деп үшкүрүндү өзүнчө Аваз. Сен менин жашоомду таптакыр башка нукка буруп салдың го. Ал оор улутунуп, Айдемини сагыныч аралаш эстөөдөн жанына жыргалдуу сезим алгандай көздөрү жайнады. Өзүнө бербеген бактынын жадыраган жылмаюусу жүзүнө тээп чыкты. Бирок ушул нурданган бактылуу жүзү бир нерсени эстээр замат дароо чекесине тырыш пайда боло калып, ойлуу туруп калды. Ал Крим дүйнөгө берген убадасы эле. Кайнатпай каныңды ичээр, кактабай этиңди жээр Крим дүйнөсүнүн каалгасы качан жабылаар экен. Мындай кара иштен ал качан кутулуп, жай турмушта жашаар экен. Ошол күндөргө жеткирер бекен, ал заарканып турду. Эртең кылаар ишин эстеп, жүрөгү сыздай түштү. Жүрөгү сүйгөн сулуу үчүн күнөөсүз бир жаш жигиттин башы кетмек. Аваз өзүн зордоп, кайрадан жамандыкты ойлогусу келбей, жакшылыкты ойлогонго аракет кылып, Айдеми менен жолугушаар күндү али алыс болсо дагы тээ көңүлүнүн эң түпкүрүнөн күтө баштады. Ошол күндү элестетип алып, бактылуу жылмаюу менен көздөрүн жумуп, жаны жыргалга баткандай болуп жатты. Качан эми ошондой жай турмушта жашайт? Качан анын да башкалардыкындай уулдары, кыздары болот? Качан ал жакшы сөздөрдү бирөөгө арнап, өзү бирөөнүн жакшы сөзүн угуп, ушул ажайып тирүүлүктүн күндөрүн жыргалдуу, тынч, коркунучсуз, беймарал жашап өткөрөт? Же ушинтип эле кадам сайын коркунучту күтүп, элтеңдеген бош күндөргө өмүрүн коротуп жүрө береби? Аны ушундай ойлор алкымдан алгансып, кыйналып да кетти. Эртең Крим чөйрөдөгү досу Айдеми Кыргызстанга түштү деп кабар берер замат объектисине аттанмак. Эркиндикти көптөн бери сагынган Аваз өзүн алаксытып, эшикке чыгып короону кыдырып басты. Алдын ала ага бүт шартты түзүп коюшкан. Бирөөнүн болушун өзү каалаган эмес. Түрмөдө олтуруп аябай эңсеп сагынчу мончо мына. Тизилген отундардан көтөрүп келип, мончо жагып кирди. Мемиреген жаздын жылуу кечинде бир паста мончо дуулдап ысып чыкты. Шыпка асылган кайың шыпыргыдан бирди чечип алып, Аваз мончого кирди. Парга олтуруп рахаттанып, шашпай тээ бир окумда мончодон чыкты да, муздаткычтагы пиводон суусуну канганча ичип уйкуга кетти. Түрмөнүн баягы эле кечи, бүгүн кыздар көңүлдүү, кээ бирлери кыңылдап ырдап да коюшат. Ар кимиси ар иш менен алек болсо да, келип эле сөздөрү бүгүн бошонуп үйүнө кеткен Розага такалат. Роза Тувен кызы. Бүгүн эртең менен сотко чыккан, уурулук менен айыпталып олтурат. Мурун да эрксиз алган. Андагы алган мөөнөтү жаңы эле бүткөндө, дагы минтип кайра түшүп калганына кейийт. Мастык менен көңүлдөшүнүн тилине кирип, коңшусунун үйүн тоногон. Сотко чыккан Роза кайтып келген жок. Күтө чарчаган кыздарга кечинде прогон келди. Роза эркиндикке кетти. 2 жыл условно алды деген. Кыздар так секирип сүйүнүштү. Марина кубанганынан ыйлап жиберди. Таня менен София дароо чифир кайнатышып, Роза үчүн көтөрүштү. Айдеми бутуң жеңил болгой эле, артыңдан Максуда экөөбүз да кетели деп тиленди. Камерада чоң Танядан башкасы бардыгы өздөрү бошонгондой кубанышты. Бирок адамдардын бардыгынын тилеги эле бир жерден чыкпайт да. Ар кандай мүнөздөгү адамдар бар. Мисалы чоң Таня көздөрү каардуу күйүп, Розанын эркиндикке кеткенин жактырбады.
Албетте, Таня үчүн баары түрмөдө олтурушу керек. Өзүнүн алдындагы күндөрү зонада өтмөк. Эркиндикке чыгышына канча жыл бар да, канча күн бар. Элди да өзүндөй ойлойт. Туура жолго эч кимди багыттагысы келбейт. Өзүнө кошулуп чифир ичип турса, анда жагат кыздар. Тилекке каршы баары эле чоң Таня тандаган жолду тандабайт тура. Айдеми тилегендей эле Розанын буту жеңил болду. Ал түнү Айдеми тынч уктады. Кат жазышканга аваз жок. Тынч уктаганга түнү менен түш көрүп чыкты. Түшүндө Кыргызстанында жүрөт. Качандан бери жебеген майлуу палоо даярдап апасы менен Айтемирди күтүп отурат. Палоонун үстүндө майлуу эттер жилик-жилик болуп титирейт. Үй дагы баягыдай жалданма, эптеп үй аты бар бөлмө эмес, зымылдаган тазалык орногон, жасалгаланган бөлмө. Дасторконун жасап алып, апасы менен Айтемирдин кечиккенине кейийт. Эттен көзү өтүп жегиси келет да, тигилерди күтөйүнчү дейт. Палоонун жыты кадимкидей буркурап турганын сезип жатып, ойгонуп кетти. Айдеми. Баары туруп Айдеми эле калыптыр. Жакшынакай уктап жатыпсыз, ойготконум жок, деди Максуда. Бүгүн башкача уктаптырмын, деди. Элеп-желеп болуп жүрөгү ойногон Айдеми. Сиз кечээден бери башкачасыз. Чын эле кетип калсаңыз, мен кантер экем, деди Максуда. Алгач чыгайынчы ушул жерден. Мен эле чыксам, анда сен да чыгасың, деди Айдеми. Экөө унчукпай жуунушуп, чай ичип олтурушту. Айдеми жарытып чай иче албай, жүрөгү бир башкача опкоолжуй берди. Бир кубанаарында ушунча эле Айдеми. Ал кубанган күндөр дале алыс калыптыр. Айтемир экөө базардан жакшы акча табаарында ушинтип сокчу эле жүрөгү. Сол көзү ушинтип сүйүнөрүндө тартчу эле. Кийин наркотик менен алагды болуп, бул сезимин жоготуп алган. Эми кайрадан баягыдай болуп, баардыгын сезип олтурат. Аңгыча темир шалдырт тап ачылды да, Айдеми деп күзөтчү заңк этти. Айдеми темир каалганын ачылган темир көзөнөгүнө учуп жетти. Кийимдериң менен төшөнчү жуурканыңды алып чыгууга даярдан, деп күзөтчү кайра көзөнөктү шалдырттата жаап койду. Айдеминин жүрөгү булкуп алды. Мына, деди Максуда. Айтпадым беле сизге. Бул аваздын кылган иши го. Мүмкүн башка камерага котороттур. Али эч нерсе белгисиз, деп ишенгиребей жооп берди Айдеми. Өзү болсо түндөгү түшүнөн кийин эле бышкан тамагы түшкө кирсе, жакшы түш күтүп, ырыскылуу болуп ишиң оңолот, тамак деген насип да деген апасынын айткандарын эсине түшүрүп олтурган. Апасы Айтемир үчөөбүздү ырыскы күтүп турат. Ушинтип майлуу палоо жасап, апам менен Айтемирди күтөт экенмин. Үчөөбүз биригет экенбиз деп ичинен жоруп койгон. Жакшы түштү жан кишиге айтпайт дегенди угуп, Максудага да айткан эмес. Ою ар жакка сапырылган Айдеми тез эле буюм тайымын алып даяр болду. Аңгыча эшик ачылып, күзөтчү менен дагы бир жаңы, мурда көрбөгөн орус улутундагы тергөө адамы турду. Айдеми кыздар менен тез коштошуп коридорго чыкты. Максуда кабар албасаңыз өлүп калам деп ыйлап калды. Коридорго чыккан Айдеми матрасын көтөрө албай кыйналды. Сумкасы, жуурканы, матрасы кичинекей боюна оорундук кылып, тоголуктоп көтөрүп алган матрасы улам колунан түшөт. Сумкасын араң сүйрөйт. Күзөтчү жардам берип, бир топ басышып, бир эшикке келишти. Бул жерге матрас жуурканыңды өткөр. Дегеле түрмөдөн эмне алгансың? Бүт өткөр, деди тиги тергөө адамы. Бошонгон экем деп ушул жерден Айдеминин жүрөгү бир булкуп алды. Түрмөнүн калай кружка, калай кашыгынан тартып, матрасына чейин тапшырып, тиги адам экөө экинчи этажга түрмөнүн начальнигине көтөрүлүштү. Эч качан кайрылба деми, Кыргызстаныңа ак жол деп документтерин паспорту менен колуна тапшырды. Коштоп жүргөн адам сыртка чейин узатып койду. Түрмөнүн оор эшиги кайра жабылып, Айдеми эшикте калды. Адегенде эле жаркыраган күн тосуп алды Айдемини. Алтын нурларына кучактай оруп, Айдемини жылытып турду. Амансыңбы, күнүм? Айдеми жашый сүйлөдү. Арманым жок, сени көргөнүмө. Эми уулума жетсем болду, деп Айдеми оюнун аягына чыга электе капкара жаңы Мерседес жанына жакын келип токтоп, ичинен орто жаштагы орус аял күлүңдөй чыгып келди. Айдеми сизби? Аял суроолуу карады. Ооба, деди Айдеми чочулай карап. Чочубаңыз, деди аял күлү карап. Мен Валентинамын, аваздын кишилеримин. Бул болсо сизге, деп ачык турган машинанын эшигине эңкейе кыпкызыл розалардан турган чоң гүлдестени кучактатты. Кучагы толгон гүлдестени көтөргөн Айдеми таң калганынан эч нерсе дей албай туруп калды. Бул күтүүсүз тосуп алуу чын эле апка арытты.
Абасын иши тура. Сөзүнө турган экен, деди ичинен. Олтурмуз, кеттик, деди. Валентина машинанын эшигин ачып. Алдыга эле олтурасызбы? Айдеми унчукпай алдыга олтуруп, гүлүн машинанын арткы отургучуна коюп койду. Балдар үйүнө айда, деди шофер жигитке Валентина. Уулумду көрөт экенмин да азыр деген Айдеминин кубанычы чексиз болуп баратты. Эненин жүрөгү мындайда бактыдан толкуп ташып турат эмеспи? Дүйнөдө баланы энеден ажыратпасын. Мындан өткөн жаман нерсе жок. Зыпылдаган машина тез эле балдар үйүнө жетип келди. Валентина орто жашта болсо да шуулдаган шамдагай шайдоо таял экен. Адегенде уулуңузду алып алалы. Анан калган сапарды улайбыз. Уулуңуз жаныңызда болмоюнча санааңыздын басын түшүнүп турам, деди. Айдемиге күлө карап. Айдеми унчукпай башын ийкеди. Чынында Айдеминин тили боолуп, сүйлөй албай, жүрөгү гана согуп турду. Уулумду жетелеп, азыр ушул шаардан чыгып кетем деп турду. Кыргызстаныма жетип жаным жай албаса, жүрөгүм тынчыбайт го деп турду. Алар директор деген жазуусу бар эшикти тыкылдатышты. Кириңиздер, деген бийигүн шаңк этти. Алгач Валентина, анан Айдеми кирди. Валентина аттап-аттай электе директор телефонун көтөрүп, бир тарбиячысын чакырды. Жөн эле чакырбай Айдеминин уулунун аты жөнүн айтып, даяр кылып алып кел деди. Көрсө мурун эле сүйлөшүлүп, иш бышып калган экен. Тарбиячы келгенче уулу Тимурдун бүт документтери тиркелген делону Айдеминин колуна карматты. Бүт кагаздары даяр, деди директор Айдемиге. Мына бул жерлерге кол коюңуз. Айдеми кол коюп жаткан учурда эшик ачылып, уулу Тимурду жетелеген тарбиячы кирип келди. Айдеми уулун басып чыгылды, бооруна басып алып, бекем кучактап, тургандарды көзүнө элбей буркурап ыйлап жиберди. Көптөн берки кусалыгы тарабай, баласынын тааныш жагындуу жытына эреркеп эрип, өүп да, жалынып да жатты. Кучагынан чыгарбай туруп, уулун караса Тимур жер тиктей жалтаңдайт. Тимур, мени тааныбай калдыңбы? Мен апаң эмесминби? Тааныдым, деген болуп, Тимур акырын унчукту. Мурункусунан да арыктап, алайган көз эле калыптыр. Баласына карап, улам улутунуп коет. Бүт кагаздары даяр, деди директор Айдемиге. Мына бул жерлерге кол коюңуз. Айдеми кол коюп жаткан учурда эшик ачылып, уулу Тимурду жетелеген тарбиячы кирип келди. Айдеми уулун басып чыгылды. Бооруна басып алып, бекем кучактап, тургандарды көзүнө элбей буркурап ыйлап жиберди. Көптөн берки кусалыгы тарабай, баласынын тааныш жагымдуу жытына эреркеп эрип, өүп да, жалынып да жатты. Кучагынан чыгарбай туруп, уулун караса, Тимур жер тиктей жалтаңдайт. Тимур, мени тааныбай калдыңбы? Мен апаң эмесминби? Тааныдым, деген Тимур акырын унчукту. Мурункусунан да арыктап, алайган көз эле калыптыр. Баласына карап улам улутунуп коет. Кеттик Айдеми, деди Валентина. Эми буюрса биргесиңер. Баары артта калды. Документтерди бүт алдым. Алар кандай тез келишсе, директор менен коштошуп ошондой тез чыгып кетишти. Зыпылдаган Мерседес эми буларды шаардын четирээк жээгинде жайгашкан жер үйгө алып келди. Келген жер Валентинанын үйү экен. Атайын стол даярдап коюптур. Тамак аштын түрү жайнайт. Бир бөлмөнү уулу экөө ээледи. Адегенде курсагын тойгузушту. Уулу ачка экен. Алдындагы пельменди түгөтө жеди. Көптөн бери эне бала көрүшпөй, сагынычтанбы, Айдеми баласынын ар бир кыймылын көз ирмебей карап олтурду. Ал ушундай мүнөттөрдү качантан бери кандай гана зарыгып күттеле. Алда эненин жүрөгү ай. Баласынын курсагы тоюп, жүзүнө кызыл жүгүргөнүн көрүп, өзү да тамылжып бактылуу боло түштү. Ошондон кийин гана санаасы тына түшкөн Айдеми да тамакты көңүлдөнүп жеди. Валентина мончо жагып коюптур. Адегенде уулун жуунтуп уктатып коюп, анан өзү жуунду. Айдеми шашпай жуунуп, Валентина берген жаңы халатты кийип мончодон чыкты. Ушул дененин кири менен кошо, турмуштун да кирлери кошо жуулуп кеткенин Айдеми ичинде тилеп турду. Кичине жеңилденип, мурдагыдан өзүн жакшы сезип, эми Кыргызстанга жетүүгө чыдамсыздык менен кыялдары алдыга шаштыргансыйт. Ой түгөнбөйт. Адам ойдун түбүнө жете албайт көрүнөт. Айдеминин ар мүнөтү ойлор менен оролуп тургансыды. Бүгүнкү бактысы чынбы же төгүнбү, ушуга да ишенип ишене албай кетип жатты. Бул бир түш көргөндөй сезилет. Анын турмуштан көңүлү калып, биротоло көк жалтай болуп калган тура.
Бейкапар уктап жаткан баласын карап ичи эзилет. Аны ушунчалык энелик сезим гана жакшылыкка чакыргансып турду. Көп өтпөй 2 билетти көтөрүп Валентина да келип калды. Эртең кечки 6-да Новосибирскиден Бишкекке учасыңар, деди. Ал күлүңдөй. Мен өзүм узатып барам. Азыр уктап эс алгыла. Таңкы 4-тө жол тартабыз. Новосибирскиден кийим кечен алып алабыз. Айдеми билеттерди бир сыйра окуп чыкты да оолун кучактап уйкуга кетти. Оолунун деми, мончонун таасири Кыргызстанга эртең жол тартаары жүрөгүн толкутуп турса да, санаасы тынгангабы таттуу уйкуга баласы экөө тең чөмүлдү. Түндө ойгонсо Валентина туруп жүрүптүр. Түнкү саат 3 экен. Айдеми да туруп кийине баштады. Оолун ойготууга батынбай жатып араң ойготту. Апасын көрүп эле уйку сурабай Тимур шарт туруп кетти. Кыргызстанга кетерин бала болсо да сезип турду. Апасын улам-улам кучактап, «Үйүбүзгө кетебизби?» деп шыбырап коет. Жүрөгү тилинди Айдеминин. «Ооба, оолум. Күнөстүү Кыргызстаныбызга кетебиз. Бара турган үй табылар. Кыргызстанга жетеличи?» деген ойдо чай ичишип жолго чыгышты. Кечээки эле зыпылдаган Мерседес алып учуп жөнөдү. Валентина алдыга, Айдеми Тимур экөө артта олтурду. Жолгата оолу уктап келди. Айдеми болсо жүрөгү алып учуп уктай алган жок. Авазды ойлоду. Бул жакшылыгыңды өмүрүм өткөнчө унутпасмын, деди. Анан жол ортологондо кашкайып таң сүрүлдү. Жайдын алгачкы бул таңы Айдеми үчүн эң бактылуу таң эле. Себеби Айдеми бул таңда жарык дүйнөгө экинчи жолу жаралып, экинчи жолу төрөлдү. Экинчи рет жаралышы буланын ыплас кир дүйнө менен коштошуп, таза, сергек жолду тандап алыш эле. Жашоонун, жарык дүйнөнүн, баланын, эненин, элинин, жеринин баркын билип жашоого умтулуп, оолум үчүн жашашым керек деп баратты Айдеми. Жолго токтошуп тамактанышты. Эң алгач бир банкка токтошуп, Айдеминин наамына $50,000 которушту. Валентинанын атынан Бишкекке акча которулду. Андан соң дүкөндөргө киришти. Валентина Айдеминин бут кийимдерин үйүнөн эле ыргытып жиберген. Айдеми 3 сыйра кийинди. Өзүнчө эле көз талдырган куурчак кыз болуп калды. Сулуулугуна бардыгы суктанып жатышты. Узун коюу кара чачы өзүнчө көрк берип, жерге жете сеңселсе, аппак жүзү кубанычтан нурданып тымылжып турду. Оолу мотураңдап сүйүнүп, азаздан кечегиден жалтаңдабай өзүнө келип баратты. Чыкыя кийинген экөөнүн колуна Валентина дагы $1000 карматып, самолет абага көтөрүлмөйүнчө кетпей турду. Качан гана самолет абага көтөрүлгөндө Аваздын кишилерине телефон чалды. Булардын кагазга жазылбаган мыйзамынын так аткарылганын кантесиң? Бир кишинин жаны кылдын учунда турат. Айдеминин Кыргызстанга учканын угуп, Аваз жеңил дем алып, өмүрүндө биринчи жолу бирөөгө жакшылык кылганына кынаат алды. Бир гана жери ошол жакшылыктын аркасында бирөөнүн жарык дүйнө менен кош айтыша тургандай жагдайы жатпайбы? Антпесе дагы болбойт. Неси болсо да тобокелге салган Аваз дароо өз ишине кирише баштады. Ошол эле күнү Аваз жолго чыкты. Улам машина которуп, такси менен жүрдү. Объектилерди тандап, жаш депутаттын сары изине чөп салып, өтө кылдаттык менен иликтей баштады. Мындай куу, амалкөй адамды биринчи көрүшү. Аваз бир жума толугу менен убара болду. Мурункудай кези болсо тобокелге салмак. Азыр өзүнүн өмүрүнөн да Айдеминин келечеги артык болуп турду. Мен олтуруп калсам, Айдеми эмне болот? Дагы колдон колго өтөбү? Жаш өмүрү корболобу? Мына Авазды кыйнаган суроолор. Жаш депутат Игорь сагызгандай сак экен. Түрмөдө кайрадан кеч. Мына кечки текшерүү бүттү. Кечки саат 20-дан өтүп, түрмөдө жашоо башталды. Шконкада уктап жаткандар бүт турду. Үчөө чифир ичкени олтурушту. Үчөө босого жакка олтуруп алып, көчтөрдү желимдеп жатышты. Бүгүн КРЭШ деп аталган бандеролдор алыскы Большак корпусуна кетмек. Самолеттон кечпөө керек. Тамекелер, чифир үчүн чайлар, конфеттер газетага тыкан оролуп, адрестери так жазылды. Андан кийин целлофан баштыкчаларга кабатталып оролду. Тунук целлофандардан адрестери так көрүнүп турат. Чалгынчы кыз София бүгүн Маринада туруп кошулдага. Алгач көчтөрдү жөнөтүшүп, анан маляваларды жиберишти. Бүгүн 82 камерадан 12 малява ар түрдүү адрестерге кетти. Кээ бири ушул эле корпустагы камераларга, кээ бири Большакка.
Бул корпустагы камералардан бүгүн түн эле жооп келет. Жакынкы камералар бир нече жолу каталышат. Ал эми Большактан эртең гана жооп келет. Себеби бүгүн ал жакка учкан самолет эртең түнү гана кайра бул жакка учат. Большак чоң корпус. Баарына каттар жетип, кайра чогулганча ушунча убакыт өтөт. Самолет учкан жерде малявалар бүт тизмеленет. Атайын чалганчы калың дептери менен олтурат. Кандай куреш кай жакка кимден кетти, баары өтө тыкандык менен тизмеге алынат. Мунун баарын түрмөнүн авторитеттери тейлеп турушат. Бир малява, бир кош жоголсо же ачылып калса, чалгынчылар башы менен жооп беришет. Айдеми уулу менен самолетко олтургучакты кетпей, кандайдыр бир себептер менен учпай кала тургансып, бир топ тынчсызданды. Уулун жетелеп, бардык текшерүүдөн өтүп, самолетко олтурганда гана өзүнө келди. Ал эми самолет абага көтөрүлгөндө гана терең үшкүрүнүп, «Кош бол, Россия. Ак жолтой жер болдуң. Рахмат сага. Сага конок болуп келейин. Маңдайыма Кудайым меккенимден айтсын», деп күбүрөндү. Самолеттогу жүргүнчүлөрдүн көбү кыргыздар экен. Айдемиге суктана карап коюшат. Көптөн бери кыргыздарды көрбөй сагынган Айдеми мекендештерин да жылуу кабыл алып, жылмая карап коет. Самолетто гана мекенине кетип баратканына, эркиндикке биротоло чыкканына чындап ишенди. 2 сааттык аба жолу бир заматта өтүп кетти. Жол бою Айдеми түз эле туугандарыныкына кирип барууну туура көргөн жок. Адегенде мейманканага токтоону чечти. Эмне болот, эмне жок, бир айча эч кимге көрүнбөй турайын деди. Айдеми оюн жыйынтыктагы чакты самолет ылдыйлап коно баштады. Оолун ойготуп, кийинтип, элге кошулуп жетелешип чыгышты. Эшикке чыгышканда бир башкача абалда калды Айдеми. Аба таптаза болуп, жамгырдан кийинки күн жаркырап тийип турган экен. «Кагылайын мекеним, амансыңбы?» Айдеми ушинтип көбүрөнүп көзүнө жаш айланды. Ыйлап жибере жаздап, өзүн араң токтотуп, жабылактаган таксистердин бирөөнү жалдашып, Хаят мейманканасын көздөй айдашты. Жол бою айлананы карап, мекенине жалынып да, кагылып да, сулуулугуна суктанып, сени көргөнүмө арманым жок деп, Кудайга ыраазычылыгын билдирип да келе жатты. Мейманканадан орточо баадагы орундан 2 орундуу бөлмөнү 3 күнгө ээлеп акысын төлөдү. Уулу экөө тамактанып келип эс алышты. Айдеми көркөдөн керектүү гезиттерди сатып алып, сатыла турган үйлөрдү карап телефон чалуу үчүн керектүү номерлерди белгилеп жатты. Ал күнү уулу экөө керле уктап таңда атырышты. Эртеси күнү гана Айдеми ишке киришти. Эң биринчи өзүнө кымбатыраак телефон сим-карта сатып алды. Андан кийин Валентинага чалып, дайынын билдирди да, ишти үй издөөдөн баштады. Банктагы акчасына али тийген жок. Үйдү караштырып жүрүп, 3-чү күнү гана тапты. Мадина базарынын жанынан жаңы ремонттолуп бүткөн жакшынакай бир бөлмөлүү үй сатып алды. $30,000 болду үйдүн баасы. Дагы үйдүн ичине уулу экөө үчүн зарыл болгон буюмдарды сатып алууга $3,000 кетти. Калган $17,000 банкка салып коюп, Айдеми уулу экөө бир жумага эс алууга гүлгө жөнөп кетишти. Азыраак эс алып, алдына иш пландарын тактап алууну чечти. Көгүлтүр көлдүн койнунда уулу экөө бир жума эс алышып, күнгө күйүшүп, жаңы күч-кубат менен жаңы үйүнө келишти. Жаш депутат Игорь Каршин бул күндөрү башкача шайыр жүрдү. Америкадагы үй бүлөсү менен кайра-кайра сүйлөшүп, жакында бараарын билдирди. Депутаттар арасында тынбай иш алып барып, азыркы губернатордун көмүскөдөгү кылык жоруктарын сындап, теледен, радиодон тынбай чыгып жатты. Игордун айрыкча акыркы теледен чыгуусу губернатордун беделин бир топ түшүрүп койду. Кайдан жана кантип билип алган ким билсин. Деле уганаак көрөгө чекен бул депутат. Ошон үчүнбү же тайманбас эр жүрөктүгү үчүнбү, же болбосо боз улан кезинен бизнеске аралашып, жаш болсо да бизнестин ысык суугуна күйүп, өз мээнети менен кыйынчылыктарды жеңип, азыр зор ийгиликтерге жетишип, күчтүү бизнесмен болгону үчүнбү, Игордун аброю көтөрүлүп, областта аты дүркүрөп, калк кадырлап турган учуру. Игордун бирикмесинде күчтүү ураан бар. Ал ураан сиз үчүн, сиздин бизнесиңиз үчүн деген ураан болчу. Адегенде айыл чарбасына керектүү чалгы, тырмооч, соколорду жасап баштаган Игорь азыр кадимки ири соколордун түрлөрүн, ири үрөн сепкичтердин түрлөрүн, ири малалардын түрлөрүн,
ири тракторлар жана башка айыл чарбасына керектүү агротракторлорду, агро машиналарды чыгарган ири заводдун ээси. Тынбай Германияга, Польшага каттап, иш тажрыйбасын өркүндөтүп, кеңейтип, изденүүдөн тажабаган күчтүү, таланттуу бизнесмен. Элине кызмат кылам дегенде эки көзү төрт. Командасы дагы күчтүү жаш бизнесмендер. Элдин акчасынын ага кереги жок. Эл үчүн адилеттүү бийлик керек деп аракет кылат. Чындыгында Игорь алыска айылга бош жерлерди өздөштүрүү үчүн ижарага алмакчы болуп барган. Россиянын бош калган алыска айылдары көп. Бош калган жерлер гектарлап жатат. Жаштар жапырт шаарга кетишип, кары картаңдар же болбосо өздөрүнүн чарбаларын өздөштүргөн саналуу эле кишилер калган кыштак экен. Ушул саналуу адам калган кыштакта жакын арада чоң жаңылык болуптур. Кыштактын жери илгертеден эле кара көмүрдөй болуп жери капкара эле. Эшикке ойногон жаш балдар тез эле кара көбү болуп жетип келишчү. Алыскы шалбааларга эле эгин-тегин айдашпаса, кыштак четинде огород жакшы болчу эмес. Кыштактын четиндеги дөңсөө жерден айыл адамдары көмүрдүн ири запасын таап алышат. Булка бар бийликке жеткичекти, бышып жетилип, оргуп турган көмүр кенинен айыл эли машиналап сатып оңуп калышат. Иш жок, мектеп жок, бул кыштакты бийлик эчак унутуп калган эле. Бирок машиналап көмүр саткандарын угуп, губернатор өзү келип көрүп, ошол эле күнү көмүр кени чыккан жерди үстүн тегиздетип, бетондотуп коет да, кимде ким ачууга аракет кылса, жоопко тартылаарын айтат. Игорь Каршин буудай айдоо үчүн жер кыдырып келсе, губернатордун адамдары көмүр чыккан жерден үстүн бетондоп жаткан болот. Айыл адамдары аларды томсоруп карап турушат. Каршин губернатордун ушул жорогун теледен сындап айтып өттү. Көмүр кенин казып өздөштүрүп, айыл элин иш менен камсыз кылып, областтын экономикасын көтөрүүнүн ордуна бышып жетилген көмүр кенин бетондоп бекиткени эмнеси деген суроону койду. Игордун сары изине чөп салып, саргая кубалап аңдыган аваз 6-күн дегенде жаш депутатты жайлап, бул дүйнө менен түбөлүккө кош айттырды. Игордун үйүнүн так маңдайы жагындагы жакын жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 3-чү кабатынын терезеси Игордун үйүн караган 3 бөлмөлүү үйдү узак мөөнөткө ижарага алды. Келишимди жакын адамдарына түздүрүп, ижара акысын да аларга төлөтүп өзү көрүнгөн жок. 5 күн бою жалаң гана аңдып качан турарын, качан үйүнөн чыгаарын, качан келээрин бүт терезеден карап олтуруп билип алды. Эки үйдүн аралыгы өтө жакын болгондуктан 3-чү кабаттан баары алаканга салгандай көрүнүп турду. 6-күн дегенде эртең менен глушитель тагылган пистолет алып балконду ачып коюп, жылууланган балкондо депутаттын чыгышын күтүп отурду. Балкон кышкыга ылайыкталып тосулгандыктан аваз сырттагыларга дегеле көрүнгөн жок. Көз ирмебей, пистолетин мээлеп, ачык терезеден Игордун каалгасын көздөп отурду. Туп-туура саат 8:30 болгондо күндөгүдөй эле каалга ачылып, Игордун жан сакчысы чыкты. Андан кийин туура 5 мүнөт өткөндө Игорь чыкты. Ага чейин жан сакчысы короону тинде карап, телефон менен шофёрдун машинаны айдап чыкканын текшерип билди. Даяр турган аваз каалга ачылаары менен жаш депутатты кароолго илди. Мээлегени жаза кетпеген буйрутма киши өлтүргүч жаш депутаттын сол жак көкүрөгүн мээлеп туруп, пистолетинин машаасын 3 жолу тез-тез басып алды. Эмне болгонун түшүнбөй, сол жак көкүрөгүн чапчыган боюнча Игорь сөзгө да келбей чалкасынан түштү. Жан сакчысы чуркап жетип, өйдө кылгычакты жүрөккө таамай тийген 3 ок Игорду жарык дүйнө менен кош айттырды. Бардыгы чагылгандай тез болгондуктан жан сакчы бир аз өзүн жоготуп койду. Шашкалактап эки жагын карап, милицияга кабарлоонун ордуна шофёру Сашага чалып тез келүүсүн өтүндү. Саша экөөлөп шефин үйгө көтөрүп кирип, жаткырып, анан гана эсине келишип туш-тушка чалып киришти. Алар антип эсине келгичекти аваз кол сумкасына пистолетин салып, жакынкы метрого жөө эле кетип калды. Эч нерсе болбогондой, өзүн бейкапар кармап, Казань вокзалына метро менен келди. Ал жерден башка фамилияда алган паспорту менен күн мурунтан алган билети боюнча Санкт-Петербургка поездге отурду. Санкт-Петербургка жетери менен Таиландка билет алып, Таиландка учуп, ал жактан Бангкок аркылуу Туниске учту. Игордун өлүмү шаарды томсортуп, адамдардын үрөйүн учуруп турду. Табышмактуу өлүмдүн себепчиси ким деген суроо баарында турду. Амалдуу губернатор күн мурунтан адамдарды жалдап койгондуктан, алар дароо эле жаш депутаттын өлүмүн
бизнесине байланыштырып, дароо ушак таратып жиберишти. Аваз так жана таза иштегендиктен маңдайкы ок атылган үй жөнүндө сөз да болгон жок. Милиция толук губернатор жакта болгондуктан араң кыймылдашып, эл көзүнө иштемиш гана болушту. Жаш депутаттын губернатор колдуу болгонун сезип турушса да, көрмөксөн, билмексен түр көрсөтүштү. Чындыгында эч кимесинин Игордун аркасынан кеткиси келген жок. Карачаар уу жыландын куйругун ким баскысы келсин. Бирок кан узатпайт деген улуу сөз бар го. Жазыксыз төгүлгөн жаш депутаттын каны Авазды да, губернаторду да узатмак эмес. Игордун артында Игордун да күчтүү жолдоштору эли турду. Алардын баарын албетте губернатор аттырып таштай алмак эмес. Капка катылган шүбеге акыры бир күнү ачыкка чыкмак. Кыңыр иш 40 жылда болсо да билинет деп бекеринен айтылбаса керек. Айдеминин Бишкектеги турмушу бир калыпта өтүп жатты. Өз мээнети менен тыйын таап, оокат кылуу кандай таттуу, кандай жакшы экенин сезип туюп жүрдү. Дордойго таң атпай кетет, соодасы да жакшы, бар күчүн жумшап, ишине бүт тилин салды. Бара-бара чөйрөсү кеңейип, жакшы адамдар менен таанышты. Туркияга, Кытайга, Индияга каттаган адамдардан акча берип, товар алдыртат. Жаш кезинен ар кандай адамдарды көрүп билип калган Айдеми баарына аяр, сак мамиле жасайт. Өткөн турмушун сууга ыргытты. Бир адамга жан сырын ачкан жок. Жада калса Айтемир эч нерсе билген жок. Жүрөгүн оорутуп эмне кылам деди. Өзү болсо өткөн турмушун эстөөдөн да коркчу. Ошол күндөр качандыр бир кайталанчудай болуп, жүрөгүн сыздатып, коркунуч пайда кылчу. Көбүнчө бывший наркоман не бывает деген сөз тынчын алчу. Ал тумандуу кара дүйнөгө кайтмак турсун эстегиси келчү эмес. Ошентсе да бир коркунуч жанын жеп, жүрөгүн ооруткан. Күн өткөн сайын оолу да көчөттөй болуп, күндөн күнгө көзгө көрүнүп чоңое баштады. Мурда кара туманда жүрүп, Айдеми байкаган эмеспи, оолу башкача таланттуу бала болуп өсө баштады. Айрыкча сүрөт тартканга укмуш жакын. Эч ким менен иши жок, үйдө олтуруп алып сүрөт тарта берет. Тарткан сүрөттөрүн көрүп, уулунун талантын байкады Айдеми. Эми уулу үчүн да жанын үрөп иштейт. Эптеп адам кылсам, мен көргөндү уулум көрбөсүн дейт. Алгачкы фундаментти куруп берген Авазга эки дүйнө ыраазымын дейт өзүнчө. Бирок эмнегедир Аваздан дайын жок. Эс алганы кеттим, баары жакшы, мени күт деген телеграмма эжесиникине келген боюнча кабар ала элек. Крим чөйрө менен биротоло кыркылышып, Айдемиге таза келүү үчүн Аваздын эс алып жүргөнүн Айдеми түшүндү. Сулуулугуна байланган эркектерди карап койбой, Айдеми Авазды күтүп жүрө берди. Жөн эле күтпөй, намазга барып, намазга жыгылып, өзүнө ушул эркиндикти, таза дүйнөнү белек кылган адамдын өмүрүн тиледи. Кара дүйнөдөн арылышын, Крим чөйрө аны биротоло унутуусун тиленди. Өзүнө, уулуна өмүр, бак тиледи. Бир канча жолу мечитке каттаган соң, жаны жай алып, жүрөгүн ооруткан коркуу сезиминен биротоло арылды. Эми кара дүйнө эч убакта Айдемини тарта албасын жүрөгү менен сезди. Алдыдагы күндөрү ачык, айкын болуп турду. Жашоону сүйүп жашагысы келди. Жөн эле жашабай, ис калтырып жакшы жашап өткүсү келди. Элине, жерине кызмат кылгысы келди. Адам деген сөздүн баркын, маанисин түшүндү. Тайенесинин бир сөзүн эстөөчү болду. Ал адам эмес, наадан деп атасына көп нааразы болор эле. Чыныгы таза адам болууга умтулуп талалаттана баштады. Албетте, Айдеминин адамча жашап, адамча иштөөсүнө көп тоскоолдуктар болду. Бирок жаш кезинен баарын көрүп, бышып калган кызга бул тоскоолдуктар кеп эмес эле. Көркөм адабиятка сүңгүп кирип, талбай окуп, ырларын жазууну уланта берди. Аваз келсе, сөзсүз окуйм деп, кайсы окуу жайына сырттан окуурунда максат кылып койду. Бүгүн да ишинен келип, ырларын жазып жатты. Жан дүйнөсүндө бышып жетилген ырлары алдан эмедей жаралып, төгүлүп турду. Айдеминин ырлары жалаң жүрөктөн чыккан турмуштук таза ырлар эле. Бир да ыры мурунку ырлары менен үндөшпөй, улам кийинкиси башкача болуп, жаңыча жаралчу. Бүгүнкү ырлары да ар түрдүү. Бири Авазга арналса, бири оолуна, бири дайынсыз кеткен апасына, бири жүрөгүн ооруткан караөзгөй адамдарга арналды. Ырларын кайра-кайра окуп, өзү жактырып турду. Авазга. Көйкөрдө каның болду, канчыгага баш байладың.
көзүңдөн жалын учту, темирдей таш чайнадың. Аруудай сүйүү үчүн азапка бел байладың. Алдыда өлүм күттү, андан да баш тартпадың. Соолган гүлдү көрүп, суу жайдың тамырына. Тазалап отоо чөптөн нур болдуң тагдырына. Күн болуп тийип турдуң, жылытып кучагыңа. Гүл дагы жайнап өстү, гүлдөдү бажырая. Тебелеп өтө албадың, соолган назик гүлдү. Тебелеп башка адамдар ал гүлдү басып жүрдү. Кастарлап карап бактың, оор көрбөй түйшүгүңдү. Гүл дагы тамыр жайып, укмуштай бир гүлдөдү. Эми гүл гүлдөй берет, тамыры терең кетти. Колпунуп гүл жыттантат, айлана теребелди. Унутпайт бир адамды суу жайган тамырына, унутпайт бир адамды нур болгон тагдырына. Айдеминин ырлары күн санап арбып барат. Аман болсом китеп кылып чыгарам деп кыялданчу болду. Көбү Аваз жөнүндө жазылган. Аваздын бир күнү жарк этип кирип келишинен күмөн санаган жок. Эми бир арманы оңай көтөрүп омурткасы сыздап төрөгөн апасынын өлүү же тирүүсүн билбегени болду. Айтемир экөө канчалык издөө салышпасын, апасынан дайын жок. Ушул жакшы турмушту сен көрсөң болот эле деп сыздап турду жүрөгү. Үмүт өчпөйт тура. Үмүт өчкөндө адам өзү кошо өчөт окшобойбу. Айдемиде апам тирүү эле, бир жерде жүргөн болуш керек деген үмүт жүрөгүнүн түпкөрүнөн өчпөй бүлбүлдөп күйүп турду. Акыркы күндөрү таштанды жашиктерди аңтарган теңтерген аял кишини көрсө, уялбай эле басып барып карачу болду. Дайым аларга 100 сом сунуп, апам эмеспи деп тигиле карачу. Бирок бир да бирөөсү апасы болуп чыкпады. Тапкан акчасын тартиби менен бөлүштүрүп, күнүмдүк тирчиликке анча кириштирбей, башка суулардай жалтырак-чултуракка кызыкпаган Айдеминин бизнеси гүлдөп өсүп бара жатты. Айдеминин ийгилиги ага туугандарын, айлана чөйрөсүндөгүлөрдү суктантпай койгон жок. Кайсы чөйрөдө болсо дагы жаңы келген киши дароо көзгө көрүнөт эмеспи. Анын үстүнө Айдеми башынан көзгө жакын. Россиядан айдай бир сулуу кыз келиптир, бизнесмен экен деген сөздөр Бишкекте да жүрүп турду. Жашына да, карысына да Россияда күйөөм калды, иштеп келет, иши жоопкерчиликтүү, мага акча салып турат деп жооп берип жүрдү. Оор басырыктуу мүнөзүнөнбү, Айдемиге анчалык эле адамдар батын алышкан жок. Өз оокатын өткөрүп, ырын жазып, оолун чоңойтуп, тынч жашоодо күн кечирүү турмуштун азап тозогун көп көрүп, көңүлү чарчаган Айдеми үчүн чоң бакыт эле. Аваз бул күндөрү Тунисте эс алып жүрдү. Жер ортолук деңизин жээктеп жакшы эле эс алды. Түндүк Африканы төрө кыдырып, Сфакс, Сус, Бизерта, Кайруан, Габес, Хамамет шаарларында болду. Сахара чөлүнө чейин барып кайтты. Сахара чөлүнүн өзүнчө сулуулугу бар тура. Мелмелдеген мейкиндикте арабтар джип машиналары менен ойнотушту. Жакын жайгашышса да, ар бир шаарынын аба ырайы ар башка экен. Тунистин бай тарыхы, жаратылышынын керемет сулуулугу Авазды арбап алды. Буга чейинки өмүрү бүт түрмөдө өткөн бул адамга Тунис чоң таасирин тийгизди. Аваз адам болуп жаралганы биринчи жолу айлана чөйрөнүн сулуулугун туюп, адамдар менен баар алышып, Айдеми деп соккон жүрөгү адамдарды сүйдү, жашоону сүйдү, жаратылышты сүйдү. Мүмкүн сүйгөнү алыска Кыргызстанда жума сайын мечитке барып, зар тиленген тилегин Кудай берип жаткандыр. Эмнеси болсо да, Аваздын өмүрүндө чоң бурулуш болду. Тунистен Италияга учуп барып келди. Туниске чектеш Италиянын Сицилия аралдарында бир жума болуп кайтты. Улам жер которуп, атайын убакытты созуп эс алды. Айдеми үчүн биротоло Крим чөйрө менен коштошууну чечти. Крим чөйрөнүн жан адамына жайын айтпады. Акыркы кылмышы Айдемини бошотуу үчүн болду. Калган жашоосун тынч жашагысы келди. Баланын үнүн, бала жытын эңседи. Ал дагы башкалардай артына туяк калтыргысы келди. Үй бүлө күткүсү келди. Жашоого куштарланып жашагысы келип жүргөндө Аваз Тунисте бир адамга жолукту. Бул адамдын таасири Авазды Крим чөйрөгө кайра кайткыс кылып, жашоо нугун таптакыр башка жакка буруп койду. Бул адам башынан көптү өткөргөн, Авазга окшогондордун далайын таза жолго салган Кашпир окуган, Дарс окуган, Хасида окуган илимдүү араб улутундагы чоң молдо эле. Адынен аттуу молдо акыркы күндөрү Аваздын эң жакын адамы болуп калды. Арабча окуган бул молдонун таасири Аваз үчүн абдан эле чоң болду. Тунистиктердин психологу деп аталган бул адамга Аваз жан дүйнөсүн тынчтандыруу үчүн барган эле. Колу чыканагына чейин канга малынып, күнөөлүүсүн да, күнөөсүзүн да чымчык аткандай гана эч бир ойлонбой атып кетчү.
буйрутма киши өлтүргүч эми күнөөсүн кантип жууп кетирерин билбей олтурду. Араб молдо анын жүрөгүнө ыйман салды, тилин келмеге келтирди. Аваз мусулман болсо дагы эч убакта динге ишенчү эмес, эми динге акырындык менен бериле баштады. 5 убакыт намаз окубаса да жума намазга барчу болду. Айдемиге окшоп Аваз дагы жан дүйнөсүнө мечиттен гана тынчтык таба алды. Бара-бара кадимкидей динге берилип, Крим чөйрө мунарактап алыстап, эки дүйнө бир тең болуп, жалаң дин жөнүндө китеп окуп, өз эмес элди динге үндөп калды. Көрсө араб молдо наркоманды да, аракешти да, ташбоор мерез канкорду да ийге келтирип, аракештин арак кармаган колуна Куран карматып, наркомандын колуна Библияны берип чыгарат экен. Атайын сакчы кайтарган чымчык өталгыс мектептери бар экен. Ашынган наркомандар жылдап жатып акыры Библияны жатка өздөштүрүп, кара дүйнөгө кайткыс молдо болуп чыга келишет экен. Араб молдо Авазды түшүнүп, жанына алып жүрдү. Бир нече жолу баса окуп дем салды. Ар бир окуган суроо дубаларын чечмелеп айтып берди. Адамдын мээсин аңтара билген бул молдонун сөздөрү Аваздын мээсине кыттай болуп орнуп жатты. Аваз акыры молдо болуп чыга келди. Эми Крим чөйрө Авазды тапкан күндө да Аваздын аларга кереги жок эле. Аваз эми адам эмес, чымчыкты да атмак эмес. Адамды аткандан көрө өзүн өзү атып салуу ал үчүн эң жеңил иш болмок. Эми мурдагыдай айдемеге да тартылбай калды. Маал-маалы менен амандыгын тилеп дуа кылбаса, баягыдай кусалыгы ашынып, жүрөгү сыздабай калды. Көрсө медицинадан күчтүү нерсе Куранда, динде бар тура. Ылжыган аракештердин адам болуп чыккандарын көрүп, Орус улутундагы ашынган наркомандардын Библияны колунан түшүрбөй калгандарын көрүп, Аваз бул илимге биротоло ынанды. Араб молдону кудайындай сыйлап, Тунисти байырлап жашап калды. Айдеми жөнүндө айтып кеңеш сураганында, азыр эрте, кези келгенде мен өзүм айтам, анан кабарлашасың деди араб молдо. Тунистеги жашаган калктын негизги бөлүгүн арабтар түзөт экен. Арабтардан бөлөк француздар, берберлер, итальяндар, немецтер, еврейлер да жашайт экен. 95% ислам дининде болсо, 5% иудаизм жана христиан дининде экен. Тилдери ар түрдүү, көбүнесе англисче, немецче, итальянча сүйлөшөт. Эс алуу жайларында орусча да сүйлөшөт. Айрыкча кийинки жылдары Россиядан туристтер көп келет экен. Ал тургай отурукташып калган орустар да табылды. Өмүрү Сибирдин суук түрмөлөрүндө өткөн Авазга Тунистин жыл бою бир калыпта турган жылуу климат абдан жакты. Көздүн жоосун алган курма, апельсин, лимон бактары бейиш багындай көрүндү. Криминал деген жок кесе, бейпил тынч жашоо жан дүйнөсүнө жагып турду. Дин жолуна түшкөнү бул арабтардай болуп, 5 убакыт намаз окубаса да, жума сайын мечитке барат. Меккени карап араб Аднен молдо менен намазга жыгылат. Аднен молдо Меккеге барып келген ажы киши экен. 30 күндүк орозосун жазбай кармаган, 5 убакыт намазын жазбай окуган, такыба бул адам Аваздын жашоосунда тийген күн болуп жаркырап нурларына жылытып турду. Жооптуу буйрутма өлтүрүүлөрдө жүрүп эбегейсиз көп өлчөмдө топтогон акчасынын өзүрүн Аваз эми көрүп жатты. Тунисти түрө кыдырып, ири шаарларында болуп, чектеш ал жерге барып, ал жерден Аднен молдонун тамыры аркылуу апасынын амандыгын билип, апасына акча жөнөттүрүп келди. Бардык аракети Крим чөйрөдөн алыстап, аларга дарегин билгизбөө эле. Кудайдан кечирим сурап, жаңыча жашоого бел байлаган эле. Эл оозунда алтын менен күмүштү зергер үчүн жараткан, аркар менен кулжаны мерген үчүн жараткан. Адам бакыт тапсын деп эмгек үчүн жараткан деген нуска сөздүн төркүнү кимди ойлонтпосун. Чынында адам өз маңдай тери менен эмгек жасаганда гана бактылуу боло турганы алмыстактан бери айтылып делип келе жатса да, адам кургурдун жеңил табылчу оңой оокатка азгырылып кетмеyi да бар тура. Бирок кеч болсо да өзүн кармап калган жакшы нерсе. Ийгиликтин эрте кечи жок деп ошон үчүн айтышса керек. Аваз дагы бир гана берилген ушул кыска өмүрдүн көбүн терс жолдогу тентектикке кетирип жибергени үчүн көп кейип калчу болду. Эми да кеч эмес, Кудайдын мунусуна да шүгүр деп, өз тизгинин кармап калганына тобо келтирип турган чагы. Жашоо токтобой жер өз огунда айланып жатты. Тулпар тушунда гүлүк күнүндө демекчи, Аваз Крим чөйрөдөн кеткени, Крим чөйрөдө бир топ атактуулар жок болуп кетти. Негизги ана башысы рак оорусуна чалдыгып каза болсо, кийинкиси автокырсыкка учурап жан таслим болду. Кийинкилери жаштардан чыгып, Аваздын сары изине чөп салып издеген адам болгон жок. Анын үстүнө эч кимге аласа бересеси болбогондон кийин Авазды жайына коюшту. Кийинки жаштар үчүн Крим чөйрөдө Аваз деген бир легенда гана жашап калды.
Айдеми түрмөдөн кеткени Максуда үчүн таң атпай, кеч кирбей жүрдү. Күн түнү билинбеген ушул күңүрт камерада асынып өлгүсү келчү. Түнкүсүн эч кимге көргөзбөй ыйлап чыкчу. Бирок Айдемиден келген каттар, белек печкектер алаксытат. 2 уулунан келген каттар алаксытат. Көп өтпөй ушул эле түрмөнүн чарбалык кызматына чыгып иштей баштады. Баягыдай кечке камерада олтурбай, түрмөнүн ичиндеги кир жууган жеринде иштеп, бир аз алаксып калды. Максуданын жакшы иштегенин байкаган күзөтчү аял: "Сен ушул калыбыңдан жазбай иштесең, тез эле бошоп кетесиң. Жакшы жүрүп, жакшы иштесең, сен досрочкага илинесиң" деди. Ушул жерден эртерээк кетүү үчүн Максуда башы менен жер казууга даяр эле. Бул сөздү уккандан бери Максуда көңүлү көтөрүлүп, жакшылыктан үмүт артып, үлгүлүү жүрүш турушу, мыкты иштермандыгы менен алдыга эч кимди чыгарган жок. 82 камера болсо баягыдай эле. Айдеми менен Максуда бул камерадан кеткени менен ордуна 2 кыз келди. Экөө тең кыргызстандык. Бири чоң эле 55 жаштагы кыргыз улутундагы аял болсо, экинчиси 28деги солкулдаган жаш келин. Экөө тең үй бүлөлүү, бала чакалуу. 55 жаштагы эже Ысык көлдүн Караколунан болсо, 28деги Наргиза Кеминдик болот. Көлдүк Асылкан эженин статьясы 228 статья, 4-бөлүк. Наркотик менен посттон кармалган. Наргиза болсо жөн эле шылуундардын курмандыгы. 159 статья, 2-бөлүк. Алдамчылык деп айып тагылып олтурат. Наргиза алысыраак туугандарына болбой жабышып жүрүп келген Кызыл шаарына. Соода кылып иштесем дегенде 2 көзү төрт болчу, бирок акчасы жок. Эптеп иштеп жүрүп, Россиянын атуулу болуп алган. Россиянын атуулдугун алганда бир эсе кубанды, каалаган ишиме иштейм деп, бир эсе ыйлап алды. Эми Кыргызстандын атуулу эмесмин, ыйык мекенимди акча үчүн алмаштырдым. Көр оокаттын айынан Россиянын жараны болдум деп. Наргиза жогорку билимдүү мугалим, жолдошу да мугалим, 3 баласы бар. Ортолору 1 жаштан, 3 наристеси жолдошу менен кайненесинде калган. Гражданстволору менен ушул эле шаардагы Орион аттуу кыймылсыз мүлк боюнча мекемеге менеджер болуп ишке кирген. Айына $800 айлык алчу. Жашаган жери бекер, тапканын коротпой күйөөсүнө, балдарына салчу. Чүйдөн насыя алып үй алышты эле. Насыясын төлөп бүтүп, эми машинага акча топтой баштаган. Адам болгон сайын болсо деп алдыга умтула берет эмеспи. Наргиза иштеген ишкана үй алып, үй сатышчу. Квартираларды үй ээлеринен узак мөөнөткө алышып ижарага беришчү. Келишим менен офистерди алышып, ишканаларга арендага беришчү. Ишкананын жетекчиси Наргиза эле эмес, ишканада канча адам иштесе, ошолордун бардыгынын паспортун колдонот экен. Кээ бирөөлөрүнө убактылуу үй бүткөрүп кайра сатышса, кээ бирлеринин атына кредит алчу. Ишкананын жетекчиси Дмитрий менен банктар дагы жакшы мамиледе эле. Дмитрий Наргизанын паспортун дагы 2 жолу колдонду. Экөөндө тең $300 кош берген. 3-чү жолу да үй бүткөрөбүз деп алып кеткен. Бул ишканада 8 ай иштептир. Базар күнү эс алып, дүйшөмбү күнү ишке келсе, гражданча кийинген 2 милиционер күтүп олтурган экен. Наргизаны эле эмес, ишканадагы бухгалтерди, кассирди, дагы 2 менеджерди Дмитрийди баш кылып алып келип олтургузуп коюшту. Көрсө Дмитрийдин ишканасы 7 жылдан бери көп элдин көзүн боеп, алдамчылык, криминал менен арам акчага туйтунган ишкана экен. Ээси 2 кылам десе, эгем 1 кылат болуп, элдин көзүн боеп бай болом деген Дмитрий өзү эле эмес, ментип кол алдында иштегендердин да убалына калды. Анын айынан көптөгөн кара-картаңдар, аракештер үйлөрүнө арзыбаган акча алышып, кээ бирлери такыр эле көчөдө калышат экен. Наргиза Чёрный риэлтор деген кесипке ээ экенин тергөөчү түшүндүрүп берди. Аягы эмне менен бүтөт, эч күнөөсү жок эле кесилип кетемби деп, Наргизанын самандай өңү саргайып турган кези. 55 жаштагы Асылкан эженин жөнү такыр башка. Эженин жолдошу 60 жашта, уулдары үйлөнүп, кыздары турмушка чыгып калган. Неберелери чуркап жүрөт. Кудайга шүгүр, оокаттары тың эле. Бирок эженин кичүү күйөө баласынын өзүнчө бизнеси бар болчу. Бишкекте жашаган кыз күйөөсү джип автомашинасын минишип, жумоктогудай жашашчу. Жашаган жери Бишкектин чок ортосундагы 3 кабаттуу особняк. Кызыныкына барып жүрүп, күйөө баласы өзүнө окшогон, өзүнөн да улуу аялдар менен иштерин көрдү. Күйөө баласында байыткан ушул аялдар экен. Баш аягы 5 аял Кыргызстандын ичинен тартып, Россияга чейин наркотик ташышат экен. Барнаулга эле жеткизип беришсе, андан нары башкалар ташыйт экен. Бишкектен Барнаулга жеткизип, ээлерине наркотикти аман-эсен тапшырып келишсе, күйөө баласы ал аялга $3000 берет экен.
Чек арадан колго түшпөсөң, Бишкектен 5 күндө поезд менен барып келесиң. 3 күндө $3000. Мына акчанын азгырыгы. Кээ бирлери кармалып калышып кесилип кетишсе, кээ бирлери канча жылдан бери колго түшпөй иштеп, байпагы манат болгондор бар экен. Шор тартып турганбы ким билсин, Асылкан эже күйөө баласы менен иштеше баштайт. Аялдарга кошулуп Барнаулга 2-3 жолу каттайт. Жолу шыдыр болуп колго түшкөн эмес. Акырындык менен Асылкан эженин бизнеси Барнаул эле эмес, Кызылга, Новосибирскиге чейин жетет. Кыргызстандын апийими марихуанасы күчтүү дешип, бул жакта катуу бааланат экен. $3000 алымсынбаган эже эми $6000 ишин баалап, Кызыл, Новосибирскиге чейин ташыйт. 10 күндүн ичинде $6000 таап, бала чакасы менен башкача жашай башташат. Уулдары кымбат машина тээп, кыздары үй алмаштыра башташат. Байлык деген ичкен сайын ичкиңди келтирип, суусунун канбаган шор суудай эле экен да. Кишини сынаганда ушул байлык анан бийлик деген чындык. Ушул эки нерседе адам топуктуубу же өзгөрүп, көп ач көздүккө алдырып кетеби, түбү келип ошондон өткөн чоң сынак болбойт окшойт турмушта. Канча бир мен кыйынмын дегендер да ушундан сынган. Кызыл кекиртек, кыйла жерге секиртет болуп, кызы да, күйөө баласы да бул иштин арты жамандык менен бүтөөрүн билип турушса да, мойнуна алгылары келбей жашы өтүп калган апасын, Кудай сактасын, сизди ким наркотик ташыйт деп ойлосун деп, улам жаңы сапарга, жаңы товар менен узатып турушат. Кезектеги сапарында байкалып калганбы, ким билсин, Айтор эже Кызылдан кармалып, 55 жашында түрмөнүн тузун тартып олтурат. Дагы жакшы, жанында Наргиза бар. Эртегеч эч болуп, дары-дармегин, чайын берип жубатып турат. Түрмөгө түшкөнү Асылкан эженин кан басымы түшпөй кыйналды. Түрмөнүн түндөрүн кирпик какпай атырып, сарсанаага малынды. Кайсы жерде болсо дагы мыйзам деген мыйзам. Россияда мыйзамды катуу кармашаарын түшүндү. Кесилип кетери айдан ачык болуп турат. 7 жылдан 15 жыл деп түшүндүрдү тергөөчү. Тапкан дүйнөсү, акчасы көзүнө көрүнбөй, эки дүйнө бир тең болуп, жанын коёрго жер таппай, кан басымы көтөрүлүп турду. Түрмөдө өлүп калсам эмне болот деп коркту. Асылкан эжеге камалганына 15 күн болуп калса да, Кыргызстандан али эч ким келе элек. Же кат кабар ала албайт. Жүрөгү бир жамандыкты сезип турду. Эже сезгендей эле бар болчу. Апам кармалып калыптыр. Азыр түрмөдө экен дегенди балдарынан уккан абышкасы, кой дегенди укпай жүрүп, ушул ишке тушукту деп кейип-кепчип, дароо эле шаардагы кыз күйөөсүнө келген. Мурунтан эле жактырбай жүрчү, күйөө баласын мууздап койгусу келип турса да, кызын сыйлап түнөрүп унчуккан жок. Тек гана болор иш болуптур. Эми апаңарды кантип чыгарып алабыз, деди кыз күйөөсүнүн маңдайына олтуруп. Билбейм, деди күйөө балаийнин коошуруп. Россияда закон катуу деп угам. Катуусу катуу. Бирок бир айла кылыш керек да. Алар акча алса го, пара дегенди орустар алышпайт. Ата, бул бизде киши өлтүрсөң да акча берип чыгып кетесиң. Мен акча таап берейин, барып көрүңүздөр. Күйөө баласынын бул сөзүн угуп, кайнатасы жанынан түңүлдү. Күйөө бала камырабайт, демек буларга баары бир тура. Ким барат, деди кызын карап. Апам такыр тиле албайт, барма десе болбойт, деп кыз апасына күнөөнү кое баштады. Эрмек барып келсин, мен Россияга барып көргөн эмесмин да. Болуптур, деди башы чыңалып ооруп чыккан атасы. Акчаңарды азыр эле бергиле. Мен Эрмекти бүгүн эле учак менен учурайын. Күйөө баласы столдун үстүнө $1000 санады да кайнатасына сунду. Туп-туура $1000? Ушул акча жетеби? Кайнатасы жок дегенде $10,000 берет деп турган. Ар бирибиз $1000 берели. Менден башка да оол кыздары, күйөө балдары бар да, ата. Товар сеники болуп жатпайбы? Алар эмнеге беришмегиле? Силер кызыксыңар го? Товар меники болгондо апам өзүнө акча кылыш үчүн кеткен. Менин товарымды апамдан башкалар деле ташыйт болчу. Товарын. Экөөңдүн тең атаңдын оозун урайын. Сага акча эле керек экен. Албайм акчаңарды. Кеттим. Кудайдын бешинеге жазганын көрөрбүз. Кайнатасы ордунан туруп эшикти көздөй жөнөдү. Бирок ордунан тураар менен көздөрүнөн чоң-чоң кара точкалар уча баштады да, айлана караңгылай түшүп, башы кежигесине тартып, кыйылган теректей полго кулап түштү. Абышка алибеттүү киши болчу. Кызы күйөөсү экөөлөп, зорго көтөрүшүп, диванга жеткиришти. Тез жардам келгенде абышка теги дүйнөдө болчу.
мээге кан куюлуп кеткен дешти врачтар. Инсульт менен инфаркт бирдей кармаган. Күйөө бала ошол күнү түндөп Анталияга учуп кетти. Абышканын уул кыздары чуркурап, атасын көмүш керекпи же камалып калган апасына барыш керекпи, айлаларын таппай калышты. Наркобарон күйөө бала каражанын алып качты. Наркобизнес менен шогулданган Асылкан эже өмүрлүк жубайын акыркы сапарга узата албай, жада калса чалынын өлгөнүн да укпай 55 жашында бөлөк эл бөтөн жерде түрмөдө олтурду. Убагында жүптеп, жомоктогудай жашоону кечирген Айлазат атасынын өлүмүнө себепчи болуп, апасын каматтырып тынып, жолдошунун өзү эле качпай жаш токолун кошо ала качканын угуп, күйөөсүнүн эми кайрылып келбесине көзү жетип, күйбөгөн жери гүл болуп, бир туугандарынын жемесин угуп, апасына барыш үчүн эртең эле машинасын сатып бермек болуп ал олтурду. Күйөөсү Медет аялына, балдарына бир тыйын калтырбаптыр. Мурдатан эле акчага азгырылган күйөө сөрөйдөн көөнү бузулуп жүрсө керек. Бардыгыңардын 2ден машинаңар, 2ден тамдарыңар бар, бардыгы силерге калды, ошон үчүн акча калтырганым жок. Мага да оокат керек, мен эми жашоомду нөлдөн баштайм деп кат калтырыптыр акча турчу сейфке. Жаштардын көзүн ала чакмактатып, кара тумандай каптаган кара уудан келген арам акчалар суудай болуп куюлуп, изи жок кетээрин алар түшүнө элек болчу. Экөөнү тең алдыда турмуштун оор сыноосу күтүп турган. Акчаны бура кармап, чалчактап жашаган бардар күндөрдүн төлөмү алдыда турган. Ачтын тогу бар дегендей эле, чектен чыккан бардар токчулук күндөрдүн ачкачылык күндөрү, жыргал жашоонун азаптуу күндөрү турганын билишкен эмес эле. Медетти көрөр көз токолу акчасын бүт шыпырып өзүн, Медеттен алда канча кичүү, өзү теңдүү банкир түрк жигитине алмаштырып, Медетти талаага калтыра турган болсо, Айлазатты наркобизнестеги өнөктөштөрүнүн аягы бүтпөгөн чыр-чатагы күтүп турган. Өлбөөчүдөй көрүнгөн адамдын табияты да кызык эмеспи? Бүгүн бар нерсе, эртең жок. Жалган дүйнө деп ошон үчүн айтышса керек. Кыргызстандагы үйүндө мындай окуялар болуп жатканда Асылкан эже күнүгө камерадан тергөөгө чакырылат. Күнүгө орус конвой аял колун артына алдырып, тергөө кабинетине алдына салып алып барып, кайрап келет. Камераны кайра жапкыча, ачкыча, кыскасы, конвой аялдын иши чыгып калса, колун артына алдырып, тескери каратып тургузуп коет. Баарынан кейиштүүсү камерадагы абал. Асылкан эже менен Наргиза келгени камерага түшүп бериле элек. Же кыш күндөрү болсочу, пальтолорун салып жатып алат эле. Жалаң темирден куралган шконкага төшөгү жок жалаң көйнөкчөн жатып көр. Наргиза жаштык кылабы, жемпирин төшөп жатып алат. Асылкан эже канча күндөн бери олтуруп таң атырат. Кээде гана көзү илинбесе, уктабай чыкыйып чыгат. Ооба, санаа саргайтат экен, кайгы картайтат экен. Адам өмүрү арман менен кубанычтан, күйүт менен сүйүнүчтөн турат тура. Ал эми жакшы күндөр убактылуу эле турбайбы? Ал күндөрү балдарын акчага кырк кылып, ушинтип эле оңой олжого туйтунтуп жүрө берчүдөй сезген. Эми минтип улгайганда түрмөнүн туткуну болуп, бүтүн жан дүйнөсү быркырагандай сыздап олтурат. Жүзүнө түшкөн бырыштар ошол баягы азгырыктуу жолдордун издериндей кыйма чийме жүргөн күндөрдүн тагындай элестейт. Бүгүнкү түнү гана Маринанын боору оорудубу, мен чалгынчылык кылам, төшөгүмдү алып уктап алыңыз деди. Канча күндөн бери Асылкан эже бүгүн гана буту колун сунуп, кенен жатып уйкуга кетти. Бирок уйку келгичекти кандай гана ойлорго батып, көздөрү жумулуп турса да, кирпиктери нымдалышып, көз кычыгына туздуу жаш келип, өңүндө кейиштин кейпи турду. Куураган гана куу турмуш, дарыядай шарында чамындыдай агызып, кимди кайсы жээгине алып барбайт. Жашоого туулуу бакыт, бирок жашап кетиш, өз ордуңду табыш кандай татаал. Минтип улгайганда түрмөнүн туткуну болуп, бүтүн жан дүйнөсү быркырагандай сыздап олтурат. Жүзүнө түшкөн бырыштар ошол баягы азгырыктуу жолдордун издериндей кыйма чийме жүргөн күндөрдүн тагындай элестейт. Куураган гана куу турмуш, дарыядай шарында чамындыдай агызып, кимди кайсы жээгине алып барбайт. Жашоого туулуу бакыт, бирок жашап кетип, өз ордуңду табыш кандай татаал. Бул түнү ар кимиси өз иши менен алек болду. Кантсе да жаштык дегендин өз кереметин кое бербеген табиятынан бир жагымдуу мыйзамы бар эмеспи? Ушул кыйын күндөрү менен тузуктой көрүнгөн түрмөдө дагы жаштык жашайт десең, тообо. Адамдын жашоосу аялуу сезими менен кызыкта. Ашынган кылмышкерди да аяган адам бар болсо берилет. Бул эми жарык дүйнөгө берилген турмуш. Красноярскийлик Таня өзүнүн бишкектик Евгений менен кат жазышып жатты. Евгений да наркотик сатам деп кармалган. Экөөнүн тилеги түрмөдөн үйлөнүү.
Канчасы ишке ашат ким билсин. Бирок түрмөдө олтурушса да максаттары чоң. Экөө тең олтуруп алып жазбаган жерлери жок. София 62 камерадагы Никитин Алексейге кат жазып каталат. Марина жаш болсо да өзгөчө коркунучтуу кылмышкер. Түрмөдөн башы чыкпаган Юра менен каталышат. Чындыгында Марина коркконунан гана жазбаса, Юраны билгиси да келбейт. Эртерээк соту болуп, ушул жерден кетсем дегенде эки көзү төрт. Адвокаты да сен жакшы жүр, малолеткасың, жашың 18ге толо элек, мурда соттолгон эмессиң, бирөөнүн таасири астында кылмыш жасагансың. Эрксиз аласың деп үмүттөндүрүп койгон. Маринанын күткөнү соту. Сот залынан бул камерага кайтпасам экен деп күндө 5 маал тиленип олтурат. Эпте ушул түрмөдөн чыкса, үйдөн чыкпай олтурам, ата-энемди кыңк дебей угам деп өзүнө күнүгө ант берет. Бүгүн Маринага Юрадан да, Денистен да кат келди. Экөөнө тең жооп жазып жөнөттү. Денис Танянын бишкектик жигити менен чогуу олтурат. Түрмөдөгүлөрдүн көбү Айдемиден кийин эле ушул Таняга ашык болушкан. Эч кимге ээ кылбай бишкектик Евгений тартып кетти Таняны. Денис да кат жазып жүрүп кала берди. Евгений менен Танянын сүйүүсү күчөп, кандай болбосун үйлөнөбүз дешип жүрүшөт. Түрмөнүн бардык жол жоболорун казып, угуп, экөө тең ушул эле түрмөдө үйлөнсө болоорун түшүнүп калышты. Евгенийдин атасы кыргыз, апасы орус. Фамилиясы да кыргызча Белеков Евгений. Жердиги сокулуктан кыргызча таптак сүйлөйт. Евгений менен Татьянанын статьялары да окшош. 228 статья. Экөө тең наркотик үчүн олтурушат. Болгону Татьяна 7 жылга кесилди. Евгенийдин болсо соту боло элек. Көгөрүп 1 жыл 6 айдан бери күнөөсүн мойнуна албай олтурат. Чындыгында Евгенийди кесиш үчүн далилдер жетишээрлик эмес болчу. Наркотик сатып жаткан жеринен колунан кармап ала алган эмес. Ал жашап жаткан квартирадан чыккан. Квартира болсо ижарага алынган. Евгенийге чейин да ал жерде наркобарондор жашап кеткен. Чындыгында менттер бир аз шашып калды деп күлүп коет Евгений өзүнчө. Эми өлсөм да моюнума албайм. Меники эмес деп чычая танат. Же колдун тагы жок болсо, меники эмес деп канча айтам. Канча жолу сот болуп, канча жолу бузулду. Далилдер жок. Жаш опердин кылган иши. Бошоп кетээрине көзү жеткен Евгений анча кайгырбайт. Денис болсо акын, ыр жазат. Маляваларды жалаң ыр менен жазат. 105 статья менен олтурат. Экинчи часть. 8 жылдан 20 жылга чейин срок алуусу мүмкүн. Соту боло элек. Түрмөгө чейин ырлары мезгилдүү басма сөз беттерине жарыяланып жүргөн. Түрмөгө келгенден бери бир тептер толтура ыр жазды. Таня менен Маринага да жалаң ыр менен малява жазат. Бүгүн да эки кызга тең түрмөдөгүлөрдүн тили менен айтканда ыр менен Денистен малява келди. Денис Евгенийден өтө албаганы менен Татьянага кат жазганын токтотпойт. Татьяна 7 жыл алгандан кийин Евгенийге кат жазган. Сен эми мага кат жазба деген. Мен эми 7 жыл олтурам. Өзгөчө оор кылмышкер. Мөөнөтүнөн мурда деп илишпейт мени. Сенин болсо сотуң боло элек. Далилдер жок. Сени соттой алышпайт. Үйүңө кетесиң го. Сен эркиндикке кетсең, мен бул жерде калам. Мага абдан эле оор болот. Мамилебизди токтотолу деген. Евгенийден тез эле жооп келген. Маляванын сыртына Танянын аты жазылчу эмес. 82 камера. Ангелу деп гана жазып койчу. Мени сенин 7 жылың коркута албайт деп жооп жазган Евгений. Эмне болгон күндө да мен сени аябай сүйөм. Мен Москвага чейин жазам. Өзүм бошонуп алайын. Жок эле дегенде бошонууга чыгарып кетем. Көрө жатабыз деген Таня. Бардыгын убакыт көрсөтөт. Сөзүңө турганыңды көрөбүз. Бишкектик жигит. Таня Денистин малявасын ачты. Адатынча ыр менен жазыптыр. Танянын жана эле шаабайы бош, муздаган өңүнө кызыл жүгүрүп, ыр саптарын окуп жатып, бактылуу жылмаюуга чулганды. Бардык капалыктарын унутта калтырып, ушул азыр андан бактылуу адам жоктой денеси чымырады. Бул ырлар биринчи жолку келген ырлар эмес. Денистин өзүнө арнап жазган ырларын бүт көчүрүп жүрөт дептерине. Бул ырында көчүрө баштады. Готов погибнуть на дуэли. Я с беспощадным человеком в бою. И хоть вы этого не хотели, но песню вам эту я спою. Коль не был бы друг мой между нами, я сердце вам бы преподнес. Сразился бы со всеми львами, дорогу выстелил бы из роз. И к вам немедленно прибрался зубами стенки бы прогресс. Всю жизнь любви бы добивался, но путь закрыл мне Кыргыз.
Меня бы не остановили и миллион свирепых львов, но только маленькому кыргызу. Я в этом уступить готов. Не потому, чтоб слаб я духом, а потому, что сами вы, по самым достоверным слухам, отдали сердце ему. Увы. Татьяна ырды дептерине көчүрүп өтүп, Маринадан сурай баштады. Марина, сен Денистен маляб алдыңбы? Ооба. Ыр менен жазыптырбы? Ооба, ыр менен. Мага дагы ыр менен жазыптыр. Билем, ал сени сүйөт. Бирок Евгенийден өтө албайт. Туура. Өтө алган күндө да мен Евгенийди сүйөт эмесминби? Евгенийди сүйгөнүң жакшы. Мага Денис артып калып жатат. Экөө тең каткырып күлүштү. Көрсөтчү катыңды, ырын окуйун да, деди Таня. Мынакей. Бир барак кагазды Марина Таняга узатты. Таня үнүн чыгарып кырааты менен окуй баштады. Кыздардын баардыгы иштерин токтотуп тыңшап калышты. Сөздүн касиети, сөздүн керемети кандай теңдешсиз. Ушул мүнөттөрдө ырды угуп олтурган кыздар ар кимиси өз бактысынын жолукканын эңсеп, элестетип, кыялга батып угуп жатышты. Бул ыр жалаң эле Маринага эмес, ар бир уккан кызга арналгандай сезимде бактылуу болушту. Камерада тынчтык орноп, Танянын гана үнү угулуп калды. Таня ан сайын берилип, ырды көркөм окуп жатты. Марине. Путь к сердцу Марину найти мне сложна. И не боюсь я тяжелой работы. Дорогу к любимой хоть где я найду. И сердцу Марину украду. И пусть не стоит дубак на дороге, я ради любви ему выдерну ноги. С последней рубашки сплету я коня, но малява к тебе долетит от меня. И если я в карцере откажусь, я даже оттуда к тебе докричусь. Лишь жалко, что выпала нам доля с тобой не встретиться дома на воле. Но даже в тюрьме я дорогу найду, и сердце Марину я украду. И это не просто пустой разговор, ведь я по призванию отличный вор. Кыздарга ыр абдан жакты. Марина, тезирээк жооп жаз, дешти баарысы. Мен ыр менен жаза албайм да. Айдеми болгондо, дешти, бир ооздон кыздар шыпшынышып. Айдемеми жок. Жөн эле кара сөз менен жаза бер, деди Таня. Чалгынчылык кызматты аркалап, түнүндө уктабаган малолетка Марина үчүн бүгүнкү түн көңүлдүү. Бул түн адаттагыдай эле каталышуу менен бүттү. Караңгы түндүн пардасын сыйрып, жарык таң жаркырап атып келатты. Бирок камерадагылар үчүн күн менен түндүн айырмасын саат менен гана билишчү. Жарык таңды, жаркыраган күндү азырынча булар көрө алышмак эмес. Түрмө ошонусу менен түрмө. Марина менен София камераны таптаза кылып жыйнап, эртең мененки тамакты кабыл алышты. Улуулар ичкенден кийин өздөрү да ичип, камераны дагы бир ирет тартипке келтиришип, уйкуга кетишти. Бул убакта Асылкан эже да уйкусу канып ордунан турду. Түрмөгө камалганы биринчи жолу буту колун керип укташы. Башынын ооруганы басыла түшүптүр. Кудайга шүгүрчүлүк кылып олтурду. Өлбөйт экенмин, деди өзүнчө. Турдуңузбу, деди Наргиза. Жакшы уктадыңыз. Сизди күтүп, чай ичпей олтурам. Ичели, деди Асылкан эже. Наргиза темир столдун үстүнө кара бөлкөнү колу менен туурап, чоң кара калай чайнектен чайдан куюп сунду. Бетин чайымыш болгон Асылкан эже жоолугуна жүзүн сүртүп чайга олтурду. Аттең, деди өзүнчө. Ушуну көрмөк экенмин го. Өмүрдүн ар кыл курагы болот тура. Куракка жараша сынагы болот тура. Болбосо, мен ушул жашка келгенде эмнеге абышкамдын маңдайында чай сунуп олтурбай, алыска өзүмдү тоо келге салып келдим. Балдар деп ушу болдум. Балдар мени билип жатышты бекен. Чачым куудай болгуча, тишим буудай болгуча, ак байбиче энеке болуп, бары жокту тең санап, төрүндө үйдүн берекеси болуп олтурсам болбойт беле. Аттең. Карандай чай менен кара бөлкөдөн бөлөк эч нерсе жок. Кантип болсочу, жок дегенде, деп көз ирмемде алда кайдагы ойлорду чубап, улутунуп алды. Калай кружкага оозун күйгүзүп, жарытып чай иче албады. Азыңкы өңүнө кейигени кошумча болуп, бир караган адамдын боорун ооруткандай абалда шалдайып олтурган. Наргиза экөөнө тамак аш келбегендиктен, тигилер да буларды жакын сынтып, тамак аштарынан бөлүшкөн жок. Ага таарынмак кайда,
талаанын иши ушулда. Анын үстүнө түрмө болсо. Түрмөдө кара түндөйсүң, не жегенин билбейсиң деген ушулда. Адам баласын мындай жерге келгилик кылбасын. Айлаганча, ачкадан өлө албайсың. Түрмөнүн жуулбаган таруудан бышырылган ачуу боткосу менен көгөрүп бузулуп кеткен капустадан жасалган шылдыр баланданы азык кылып күн көрүп жатышты. Алыскы Кыргызстандан азырынча эч ким келе элек буларга. Асылкан эже бала чакасы эмнеге кабар албаганын түшүнбөсө, Наргиза атайын эле күйөөсүн, балдарын аяп айттырган жок. Бир тыйынын жебесем булардын, эмнеге камалмак элем, чындык бар чыгар буларда деле. Путинине чейин жазам деп көгөрүп олтурду. Тергөөчүсү сураганда да үйүнүн дарегин жашырып, башка эле даректи, башка эле фамилияны айтып койду. Жаштыктын деми бар деген чын окшобойбу? Наргиза жаштыгына салып туруштук берсе, Асылкан эже күндөн күнгө өңүнөн азып, чачтары текше агарып кетти. Эртең менен кесин апапак баржак болуп шишип калат. Түрмөнүн сыз дубалдары билинбей, ден соолугун четинен соруп, ансыз да арык чырай узун бойлуу эже күндөн күнгө арыктап, түнкүсүн жөтөлүп чыкчу болду. 2 ай өткөн соң өзүнөн өзү бүкүрөйүп басып калды. Туп-туура 2 айдан кийин гана кичүү баласы Эрмек келди апасына. Бул кезде эженин соту жакындап, өзү болсо өпкөсүнөн кагынып ооруп калган эле. Дарт өмүрдү жейт дегендей, бул дарт түбү келип соо койбостойго. Ошентсе да үмүт өчпөй бүлбүлдөйт чиркин. Эл оозунда досуңду жоготсоң, жарымыңды жоготтуң, акчаңды жоготсоң, эч нерсени жоготкон жоксуң, үмүтүңдү жоготсоң, бардыгын жоготконуң деген жүрөккө сүртүлчүдөй сөз барго. Деги башкасы мейли, үмүт жоголбой турушун эстеди. Башынан адам баласы үмүткө жетеленип жашайт эмеспи? Курган Асылкан эжени бир үмүттүн желеси кармап тургандай сезилди. Кантип эле ушу менен баары бүтүп калсын? Ай ким билет, эйканчы ойлорго белчесинен баткан эже арыктан аттай албай турган немече денеси калтырап, өзүн жоготуп жаздап оңолот. Жай ортосу, апталуу күндөр. Мындай учурда түрмөнүн ичиндеги үп абада олтуруу да азап. Кудай жалгап, түрмөдөгүлөрдүн сейилдөөсү бүгүн узагыраак болду. 4 тарабы бетон дубал, жада калса төбөсү да темир тор менен курчалган тар бөлмөдө 82 камеранын кыздары нары-бери басып жүрүштү. Тар бөлмөнүн төбөсүндөгү темир торчолордон күндүн нурлары түшүп турат. Ушул нурлар үмүттүн жарык нурларынан бетер мындагыларды эртеңки жашооңу эңсеттирет. Бул түрмөдөгүлөрдүн таза абага чыккандагысы. Жумасына ушинтип 2 жолу 15-20 мүнөттөн таза абага алып чыгышат. Асылкан эже менен Наргиза да сейилдөөгө чыгышты. Акыркы күндөрү Асылкан эженин оорусу күчөп баратат. Түнү менен какылдап жөтөлүп чыгат. Кээ күндөрү температурасы түшпөй кыйналат. Же дары-дармек кенен болсочу. Буларга өлүп калсаң да баары бирдей. Наргиза кайра-кайра күзөтчү аялга айтып, түрмөнүн врачына жаздыртат. Бирок Асылкан эжени врач чакырган жок. Же кезек көппү, ким билсин. Сейилдөөдөн келишип, ар кимиси өз иши менен алек. Бири кирин жууса, бири үйүнө кат жазып олтурган. Аңгыча эшик ачылып, күзөтчү Асылкан эжени врачка чакырды. Врачтар Асылкан эжени рентгенге салышып, 3 күндөн кийин түрмөнүн ооруканасына которушту. Жылуу жумшак жатып дары ичип, эже бир аз болсо да умула түштү. Эркиндиктеги оорукана менен салыштырып болбойт. Ошентсе да жоктон көрө жогору дегендей, СИЗОдон көрө бул жер бейиштей сезилди Асылкан эжеге. Анын үстүнө оолу Эрмек келгенден бери күн алыс оокат киргизет. Апасын көрүп чыккандан кийин Эрмек да чочулап, бир жамандыкты сезгендей жүрөгү дүпүйүп калды. Не бар, не жок деп, апасынын оор абалын түшүнүп, эжелерине байланышып, машиналарын катарынан саттыра баштады. Эптеп акча берип болсо да, апасын мындан алып чыгуунун аракети. Бирок апасын кантип куткараарын билбейт. Мындай иштегендер акча алып сүйлөшүшпөйт экен. Алтын табылса, түйөргө түйүнчөк табылбайт дегендей акча бар, бирок кимге, кантип берерин билбейт. Айласы кетти. Кыргызстанга кетип калайын десе, апасын кантип кыят. Канткен менен жарык дүйнөгө алып келген ушул апасынын ак сүтүн кантип унутат. Жок, ага бара албайт. Кандай болгон күндө да апасынын жанында болушу керек. Ушундай түркүн ойго жетеленген Эрмек апасынын сотун күтүп Кызылда жашап калды. Асылкан эже түрмөнүн ооруканасына которулганы Наргиза жалгыз калды. Тергөө узакка созулду. Аны күтүп 6 ай саргайып жатты. Чындыкты күтүп 2 көзү шекчейди.
Анан качан гана сотко чыгышып, соту болгондо туура сот залынан эркиндикке кетти Наргиза. Иштешкен 3 адамы начальниги баш болуп кесилип кетишти. Алды 6, арты 3 жыл. Аны тоскон эч кими жок. Жок болсо болсун, анысына деле кайыл. Иши кылып, бул Кудай каргагандай жерден кетсе болду. Анын тилегени ушул. Сотуна жакын эч кимиси келген эмес. Дагы жакшы хозяйкасы келиптир. Наргиза квартирасына келип жуунуп, чайынып, бекиткен акчасын, кийим-кечесин алып, ошол түнү кайдасын Кыргызстаным деп жолго чыкты. Качан гана поездге олтурганда, кош бол Россия, чындык жеңип, акыры үйүмө баратам, экинчи кайрылып келбей калайын деп көбүрөндү. Оолу күн алыс күчтүү тамактарды ап келип, дары-дармектерин таап берип турса да, Асылкан эженин ден соолугу кескин түрдө төмөндөй берди. Оорудан да эженин жанын жеген суроо чалы жөнүндө. Сураса эле оолу мукактанып жооп бере албай калат. Бул убакка чейин чалы келбей койбойт эле. Анын үстүнө түшү жаман, соо болбой калдыго. Акыры кан басымы алып тындыбы. Менин кабарым аны тиги дүйнөгө түз эле жөнөттүбү деп ойлонуп калат. Көп өтпөй өпкөсүнөн рак деп диагноз коюшту врачтар. Дагы 2 айдан кийин арыктыгы жетип, бир ууч болуп алсыраган Асылкан эже уктап жаткан боюнча түбөлүк уйкуга кетти. Кетердин алдында да аны жанынын кыйнаганынан дагы ой кыйнап турду. Жанында бир жан күйөрү карап турса эмне? Ал жаны кыйналып туруп, жарык дүйнө менен коштошоорун сезди. Сезсе да же бир уулуна, же бир кызына керезин айта албады. Жок дегенде кошунам же Наргиза болсо эмне деди. Молдо чакыртып, дем салдыргысы келип, айылдагы серек молдону эңседи. Оозу кургап суу ичкиси келди. Эриндерин кыбыратып, суу деди. Бирок эженин шыбыраганын жанында жан киши болбогондуктан эч ким уккан да, көргөн да жок. Акыры кыйналган жаны көшүлө балкып, айланасы кып-кызыл нурга боелуп, мемиреп, уйкуга чөмүлүп баратты. Акыркы эсинде калганы чалы, Раматылык атасы, апасы үчөө маңдайында жылмайышып, жүрү, чыгарып кетели, деп турушуптур. Чын эле түрмөдөн чыгарып кетишеби деп Асылкан эже сүйүнүп уурдунан жылмайды. Ооба, эже ошол жылмайган боюнча чоочун жердеги түрмөдөн эле эмес, бул жарык дүйнөдөн да биротоло коштошуп чыгып кетти. Бир жакыны менен коштошо албады, бир жакыны узата албады. Мусулманчылыкта ата-бабадан бери келе жаткан акыркы сапарга узатуунун адам үзүлөрдө айтылчу ыйманы айтылбай калды. Аруу жуулуп, ак кепинделбей, моргдо 1 ай жатты. Соту боло элек болгондуктан дело жабылгычакты Эрмек апасынын сөөгүн ала алган жок. Мындайда аргасыздан кайрат кылып туруудан башка амал жок. Бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде ушул турбайбы? Тилиң сайраса уга турган киши жок, дилиң жайраса көрө турган киши жок. Ошондуктан айласыз сабырдын түбү саралтын, санабай билген кымбатын деп иштен сызып, кылбаган аракети калган жок. 90 тоскоолдуктан өтүп, ар кимден ар кандай суук сөз да укканга кайыл болуп, апасы үчүн баарын көтөрүп, көрбөгөн кордукту көрүп, араң дегенде апасынын сөөгүн алып Кыргызстанга учту. Дагы жакшы, кыргызстандык жердештер жардамын аяган жок. Алыс жерде бир туугандай болушуп, кыргыздар ынтымактуу экенине Эрмек ыраазы болду. Жапырт жардам беришип, акчасы жетиштүү болсо да акча чогултуп беришти. Бири билетке чуркаса, дагы бири сөөктү салуу үчүн табыт заказ берип жүрдү. Дагы бирөөлөрү сөөктү кремдетип, Кыргызстанга чейин бузулбай турган кылып жеткирүүнүн камын көрүп жүрдү. Атасы тааныбаган адамдардын жердеш деп боордошуп, чуркап жүргөнү биресе таң калтырса, биресе жүрөгүн жылытты. Россиядай алыс жердеги оокатчылык деп иштеп жүргөн жердештери ушундай колдоо көрсөтүшүп, Эрмекти самолетко салып коюшуп, анан таркашты. Эрмекке бул күндөр турмуштук чоң сабак болду. Көрсө ал адамдын жашоосундагы кымбаттык, кыйбастык, сыйлаштык деген бийик мамилелер бар экендигин билбей жүргөн турбайбы? Ал жол ката көп нерсени ойлонуп, акыркы ушул адамдык бийиктик, сыйлоо, ызааттоо деген эмне экендигин али билбей жүргөнүнө уялып жатты. Апасы айда алтын, күндө күмүш таап, Эрмек машинадан машина которуп, адамдарга текебер мамиле кылышчу эле. Айылда бирөөнүн көзү өтүп кетсе, айла жок батага гана барышпаса, башкалардай болуп сөөк коюлгучакты тикесинен тик туруп жардам көрсөтүшчү эмес. Өздөрүн өлбөөчүдөй көрүшчү тура. Мына, жарым жылдын ичинде апасынан да,
атасынан да айрылды. Баягы агылып келчү акча жок. Атасы өлүп, апасы камалгандан кийин сансыз байлык өзүнөн өзү жок болуп кемип, кумга сиңген суудай болуп, изи жок кетти. Малы илдетке чалдыгып кырылса, машинасы аварияга учурады. Апасын куткарабыз деп бир топ малы, машинасы, тамы сатылды. Апасын акчанын күчү менен куткарам деп эрдемсип келген эрмек минтип апасынын сөөгүн алып кетип баратат. Орустар акчасын алмак тургай сүйлөшпөй да коюшту. Өзү эне болуп туруп балдар үчүн уу ташыган энеге аяоо жок деп гана коюшту. Мындай акча үчүн уу ташып жүргөн адамдардын азабынан канчалаган энелер сыздап жүрүшөт. Көпчүлүгү өмүр бою ыйлап өтүшөт. Себеби уулу же кызы наркоман, алып барбаган жерлери калбай, айлалары кетип, тапкан ташыгандарын уулун же кызын айыктыруу үчүн жумшашып, ошентсе да онунан бири айыкса айыгып, айыкпаса кара туманда жүрүп, адам кебетесинен кетишип, набыт болушса, ошол эле тушта сатып жаткандары уу экенин сезип турушса да адамдарды, айрыкча жаштарды уу менен камсыз кылып ууландырып жаткандарын билип турушса да, акчанын кумарына берилип, акча үчүн баштарын жазага байлап уу сатышып, кээ бир адамдар байып жатышты. Көрдүйнөгө адам тойбойт турбайбы? Адамдын көзүн топурак тойгузат деген суук сөздүн ачуу чындыгы бар тура. Кыргызстандан келчү наркотрафик күчөсө күчөп, асты азайган жок. Ар кандай айла амал менен акырын агылган бул уу Россиянын тамырына кирип турду. Ташыгандар ар түрлүү адамдар, көбүнчө жалданган аял кишилер. Түбү келип, алардын келечеги жакшы болбостугун ким билбейт дейсиң? Баары билет. Бирок коо турмуш азгыргандан ашып түшүп, адамдардын көзүн боеп салып жатпайбы? Ушуну адамдар качан тереңден түшүнөр экен? Аттиң.